Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь айында бийлик алмашкандан бери кыргыз-өзбек чек арасында бир дагы метр жери боюнча келишим кабыл алынган эмес. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, азыркы бийлик учурда мамлекеттик чек аранын мурда макулдашылбаган тилкелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. 2017 жылдын 16 августунда бекитилген номер 31 протокол Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков делегация башчысы болгон 2017 жылдын 5 сентябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө макулдашууга киргизилген. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев кол койгон. Өзбек тарап мурдагы бийлик тарабынан кол коюлган документтер боюнча чек арада инженердик иштерди жүргүзгөн. Азыркы бийлик учурда мамлекеттик чек аранын мурда макулдашылбаган тилкелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө бир дагы метр жер боюнча макулдашууга кол коюлган жок. Белгилей кетсек, буга чейин Жалал Абадтын Ала-Букар районунун Көксерек айыл аймагында 12 апрелда жергиликтүү тургундар менен чек ара кызматынын жана бийликтин өкүлдөрү жолугушуп, Кошбот участогунда жаралган маселе талкууланган. Анда жергиликтүү тургундар кыргыз-өзбек тилкесинде тактал элек жерге өзбек тарап зым тартып койгонуна, мал жая турган жерлер азайып жатканына нааразычылыгын билдиришкен.